эрежелерди. Мына сиз БШКнын расмий билдирүүсү деп айттыңыз да. Бул бүгүнкү эле дебаттабы же жалпы дебатка тиешеси барбы? Бул биринчи турдун жыйынтыгы менен Борбордук шайлоо комиссиясынан расмий биздин каналга келген билдирүү. Кечирип коюңуз. Дебат деген эмне? Саясий аянтча. Платформаны элге, электоратка программаны жеткирүүчү аянтча. Ким ушундай кагаз көрсөтө аласызбы? Ушундай эреже келди деп. Урматтуу талапкер, бүгүнкү дебат көрсөтүңүз, бизге бериңиз, талапкерлерге бериңиз. БШКдан ушундай эскертүү келди. Коомдук канал Борбордук шайлоо комиссиясынан келген расмий катты дебаттан кийин сөзсүз түрдө ар бириңиздерге чыгарып колуңуздарга карматат. Бербейсизби? Азыр бериңиз. Ушундай талап келди. Бир ыйык кишинин аты аталбасын деген тыюу салынды деп бербейсиңер ошо кагазды. Менде азыр мыйзамдын гана мыйзамды тексти бар. Сиз окудуңуз. Уважаемые кандидаты, Урматтуу талапкер. Уважаемые кандидаты, ЦИК предупреждает и делает ссылку на соответствие статьи 22 Конституционного закона. Хорошо, давайте, дайте вот это письмо, которое вам направила Центральная избирательная комиссия. Ссылается на статью 22 Конституционного закона. Мне. Дайте бумагу, дайте, покажите. Можете показать? Урматтуу талапкер, биз сизден кечирим сурайбыз, бирок эфир бүткөндөн сөзсүз түрдө катты ар бириңиздердин колуңузга чыгарып беребиз. Сиз биринчи бериңиз бизге ошол катты, көрсөтүңүз. Урматтуу биздин адистер, мүмкүн болсо катты бизге чыгарып келип берсеңиздер. Мен азыр мыйзамдын текстин гана алдым эле. Ошол окумайынча, кат менен таанышмайынча биз дебатты баштабай туруп турабыз. Биз ыраазыбыз ага. Урматтуу биздин адистер, мүмкүн болсо Борбордук шайлоо комиссиясынан келген катты бизге чыгарып келип берсеңиздер. Мүмкүн болсо урматтуу талапкерлер. Сейчас принесут. Да, урматтуу алып баруучулар. Эмне деген кат анан кандай мыйзам түрүндөбү, эмне жөн эле БШКнын корутундусубу бул? Чечимиби? ЦИК сообщает, что они ссылаются на статью 22 Конституционного закона о выборах президента Кыргызской республики. Андай болсо, биринчи этаптан эле муну башташыңыздар керек. Эгерде мыйзамда так даана жазылган болсо. Биз азыр жөн келген жокпуз да бул жерге. Баардыгыбыз бирдей. Талапкердин, кечирип коесуңар. Талапкердин кийим болбосун. Ал 20 000 топтойбу, 50 000, 100 000 топтойбу. Баардыгыбыз биз бирдейбиз бүгүнкү күндө. Албетте. Мыйзамды сыйлайды. Албетте. Көчүрмөсүн алып келиңиздер, кайсы мыйзам так даана жазылыш керек. Урматтуу талапкер, Борбордук шайлоо комиссиясынан коомдук каналга Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орунбасары Абдыжаппар Бекматов Гапыровичтин колу коюлган расмий кат келген. Азыркы күндө биздин адистер даярдап жатышат. Кичине сабырдуу бололу. Мүмкүн болсо алгачкы 1 мүнөттүк кайрылууну баштай берели. Андан соң ар бириңиздердин колуңуздарга сөзсүз түрдө карматабыз катты. Мүмкүн болсо Адахан Кимсанбаевич алгачкы 60 секундаңызды пайдаланып, жалпы шайлоочуларга, элге, электоратыңызга кайрылсаңыз. Ассаламу алейкум, урматтуу касиеттүү кыргызстандыктар. Мына башталбай атып, кандайдыр бир эрежелерди киргизип, эмне бир ыйык инсандын атына бир сөз айтууга мүмкүн эмес деп тыюу салып атасыңар. Дебат деген бул ушундай айтыш болот. Бири-бирин тактайт, бири-биринин кетирген кемчиликтерин же бараткан кемчиликтерин ушулардын айтат. Аны жамандоо катарында кабыл албашыңыздар керек. Биз бүгүн кимдин максаты кандай максатта баратат, эмне үчүн баратат? Эгерде өлкө жетекчиси болуп калган болсо, Кыргызстанды кандай жол менен алып барат? Экономикалык программасы кандай, социалдык программасы кандай, чет өлкө тышкы маселелер боюнча саясаты кандай болот? Айыл чарба маселеси боюнча, билим берүү маселеси боюнча, саламаттык сактоо боюнча маселеси боюнча, мына ошол программаларды сөзсүз түрдө сындайт. Сын айтылбай койбойт. Ошон үчүн дебат деп айтылат. Ошон үчүн калк таразасына түшөлү деп келип отурабыз бул жерге. Биздин деле силер кайра-кайра актап атасыңар. Эл менен шайлоочулар менен жолугушууга байланыштуу мүмкүнчүлүгү жок деп. Биздин деле эл менен жолугушууларыбыз бар. Бирок биз убакыттап келип отурабыз, элди сыйлап келип отурабыз.